Экинчи кылмыш иши боюнча Баткендеги 275 метр жол боюнча. Буга мен макул деген добушумду бердим. Эмнеге макул деген добуш бердим? Бул Бакиевдин убагынан бери келаткан иш. Мадумаровдун мойнунда чапталып калган иш. Туурабы? Жер үчүн дүйнөдө жер үчүн согушат. Жер үчүн согуш болуп келген, болуп атат дагы. Ошон үчүн менин жүрөгүмдөгү чыгарылган чечим мыйзамдуу мамлекетте жашагандан кийин ошол жерге барып дасыккан саясатчы катары ошол суроолоруна жооп берип, ошол жүктү мойнунан алып салыш керек. Тазаланып келиш керек. Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун бөгөт чарасын Бишкектин 1-май райондук соту карады. Соттун чечими менен ал 24-октябрга чейин УКМКнын убактылуу кармоочу жайында болот. Мадумаровго мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айып тагылууда. Саясатчыны Ички иштер министрлигинин атайын даярдыктагы отрядынын кызматкерлери кармаганы бүгүн эртең менен белгилүү болгон. Башкы прокуратура Мадумаровду 2009-жылы Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча протоколго кол койгон үчүн жоопко тартууга уруксатты парламенттен быйыл 22-июнда алган. Буга чейин башкы прокурор Курманкул Зулушев Мадумаров боюнча кылмыш ишин Ички иштер министрлиги тергеп жатканын билдирген. Мына бул жерден теги Кытайлар Баткенден Лейлекке жол салып жатканда Москва шаарынын тургундары, сиздерге Казакстан чек арага, границага чыкты кирди кызматын сунуштайбыз. Сиздер үчүн ыңгайлуу жана жогорку комфорттогу унаалар, тажрыйбалуу жана кичипейил айдоочулар кызматыңыздарда. Эч кандай пересадкасы жок, границага чейин барабыз жана границадан өтүүгө жардам көрсөтөбүз. +7 926 125 0303. Ушул жерге келгенде тажиктер протест кылганда, мына ушул жерде, мына ушул дарыянын жээгинде. Анан ушул жерди теги тажиктерден 49 жылга тажиктердин жери деп Мадумаров кол койгон да. Аренда калган Мадумаровдун колу бар. Мына ушул территория примерно эмеси аянты 600-700 метрде. А эмнеге кол коюп койду эле ушул? Жол теги энди аны Мадумаровдун өзүнөн сураш керек. Эмне үчүн Кытайлар жол салып жатканда ушу тоскоолдук кылып калганда, ошондуктан шашкандыктанбы, же башка интерес, башка кызыкчылыгы барбы, ошондуктан жол кол коюлуп, туура эмес чечилип калган да бул маселе.